Ак үй деп аталган Садыр Жапаров 6 октябрда келип кирип алган жерди жанында турам. Ташиев тактысын жоготом деп коркконбу Айтор? Мен үстүмөн кылмыш иши козголуп, ГКМда даяр болгон иш экен. Үчүн мен ушул сүрөттү чыгаргам, ушул сүрөт менен чогуу бир жолу пост чыгаргам. Бишкек Баатырдын жоокерлеринин катарына жазылдым. Эл душмандарына, чыккынчыларга, элдин келечегине кыянатчылык кылгандарга каршы күрөшөм деп жазгам. Ошол посттон дагы коркушуп, ошол посту дагы кошуп коюштур. Бийликке каршы чакырык депчи. Чыңгыз хандын 17 баласы менен дүйнөнү басып алган бизне ушунчабыз кана 20 менин артыман жүргүлө. Биз ар бир министрликтин кабинетине киребиз. Эртең жерлерде губернаторлуктарды ээлеп алгыла деп чакырык жасаган Ташиевдин чакырыгы ошол бийликти басып алуу чакырыгы да. Биздин бийликтегилер коркконго кош көрнөк болуп, бөлөкөсүнөн корккондой эле бийликти басып алууга чакырык деп бар кайсы постторду топтоп, монча дело топтоп коюптур да Айтор. Эмне үчүн мен Ташиевге душман болсом, же бул бийликке душман болсом, эмне үчүн өздөрү астына чакырып, бүгүнкү сурак боюнча комментарий берип кетейин. Бүгүнкү сурак кечегиден кечиресиз чабуулар болуп калды. Кечегиден жеңил болду. В отдельное производство бөлүп мен ишимди мурдагы чүй ынтымагында жүргөн кезден баштап акыркы саясий активдүүлүгүмө чейин бардыгын изилдеген, атайын мондай дело менен тиркелген. Ичинде менин Facebook'тагы постторум бар, видео обращенияларымдын стенограммалары дагы французча сүйлөгөн жокпуз, ошон үчүн стенограммалары жана видео дисктеги атайын менин видео обращенияларым жазылган экен. Ошон үчүн МВДнын өкүлдөрү, күч структураларынын өкүлдөрү аргасынан гана мени сурап атабыз дейт, биздин жумушубуз дейт, туура түшүнөсүз дейт. Бирок мен кече айткандай эле шамалдын батыштан соккон шамал батыштан эмне эле ГКМ жактан согуп аткандыгы маалым. Менден сурап жатышат, жеке Ташиев өзү тапшырма бергидей, сен кимсиң? Ташиевдин сен жөнүндө иши дагы жок дегендей кылып кээ бир сынчылар жазып атышат. Мен сиздерге убедительно айта алам, бул Самиевдин иши. Самиев бул ГКМда тергөө бөлүмүнүн жетекчиси экен. Мен сизди ким, кандай киши экениңизди мен билбейм. Мен силерди көзүңөргө тике карагым келүүдө. Мейли Ташиев болобу, мейли Самиев болобу, тергөө бөлүм жетекчилиги кылып аткандан кийин тергөө бөлүм жетекчинин үстүндө ким турат? Албетте Ташиев турат да. Башка бир Папа Римский турмак беле. Ташиев турбайт деп сурагандарга мен айтып атам да. Жана дагы мага көп суроолор берилүүдө журналисттер тарабынан, эксперттер тарабынан, кай бир саясатчылар тарабынан эмне жумуш депчи, кайсы иш боюнча деп. 278 берене массалык башаламандыкка чакыруу жана бийлик төбөлдөрүнүн укпоого чакыруу жана насилие над гражданами деген нерсени кошуп коюптур. Мен кайсыл жерде над гражданами насилию призывал, я не знаю, андай жери жок. Мен түшүнбөдүм ошол жерин. Мүмкүн эмес, андай нерсе болушу мүмкүн эмес. Мен ушул өкмөттү Ак үй деп аталган Садыр Жапаров 6 октябрда келип кирип алган жерди жанында турам. Сиздер дагы революция менен келгенсиздер. Сиздер тетиги заборду анда бул жак болчу, ушул жак бурчу, күн батыш тарап жагы бурчу болчу, ашып түшкөнсүздөр. Камчыбек Ташиевдин ашып түшкөндүгүн эл билет. Чыңгыз Айтматов кечиресиздер, Чыңгыз Айтматов арты кайрылуу болсун. Чыңгыз хандын 17 баласы
менен дүйнөнү басып алган бизне ушунчабыз кана жырмаңар менин артыман жүргүлө. Биз ар бир министрликтин кабинетине киребиз. Эртең жерлерде губернаторлуктарды ээлеп алгыла деп чакырык жасаган Ташиевдин чакырыгы ошол бийликти басып алуу чакырыгы да. Мен болгону жарандар активдешкиле, кайдыгер карабагыла, мырзалар, Кыргыздын келечеги үчүн бийликке сын айткыла, монткиле, тигинткиле деп жазгандарым үчүн бул Ташиев тактысын жоготом деп коркконбу айтор. Мен үстүмөн кылмыш иши козголуп, ГКМда даяр болгон иш экен. Ошону мага азыр эми политологиядан көбүсүлөр окугансыздар. Мен ошол китайский стратегема деген түшүнүк бар. Ошону окууга чакырат элем. Ким политология кызыкса, политика кызыкса, ошо стратегемалардын арасында убить врага чужим ножом деген түшүнүк бар да. Душманды башка бирөөнүн куралы менен өлтүрүү деген. Эмне үчүн мен Ташиевке душман болсом, же бул бийликке душман болсом, эмне үчүн өздөрү астына чакырып, адилет мындай деп киши катары көрүп чакырып сурашпайт? Же ошол эле тергөөчү Самиев эмне үчүн сурабайт? Булар ишти НВДга өткөрүп беришүүдө. НВД болсо биз аргасынан сени сурап атабыз, биздин жумуш ушундай, бизге ушундай тапшырма келди деп айтышууда. Мен оюмча бул нерседе албетте түздөн түз Ташиевдин кызыкчылыгы жатат. Мен бул бийликке коркунуч туудурбайм. Мен Кыргызстандын келечегине коркунуч туудурбайм. Душманды айлана тереңерден же чек арадан Кыргызстандын коопсуздугун сактай турган жайдан издегиле деп айтар элем. Революциянын арты менен келген бийлик, кече эле Сооронбай Жээнбеков менен диалог түзүп аткан бийлик, консенсуска келип аткан бийлик, жана түлкүнү ким алдашы мүмкүн? Түлкүнү башка түлкүлөр алдайт да. Сооронбай Жээнбековдун жанында деле түлкүлөр көп болчу, ошол түлкүлөрдү алдап бийликке келген. Мына курмандыкка кабылган Үмүт деген жигитибиз өтүп кетти. Канча киши жарадар майып болду. Мен Сооронбай Жээнбековду жеке өзүн жаман киши деп айта албайм. Балким ал жөнөкөй киши болгон, балким ал оозунан койдун оозунан чөп жылбаган дегендей айтор. Өзүнүн оозундагы чөптү жулдуруп жибере тургандай бош болгондур, жоош болгондур, бирок анын президенттиги учурунда ушул аянтта эл атылды. Резина желим октор менен болсо дагы ушул аянтта ок чыкты. Сооронбай Жээнбековдун эрки жок экен. Аны ким кылса дагы Сооронбай Жээнбеков ошол күнү аянтка чыгып, же өзү чыкпаса дагы өзүнүн коопсуздугунан корксо, элге чыгып туруп же жарыя берип шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарабыз. Шайлообекова кетсин, Шайлообекова кетсин. Шайлоону кайра башынан уюштурабыз. Жарандардын укугун, шайлоочулардын укугун камсыз кылып беребиз. Шайлоо чынында таза болбой калды деп койсо эле Сооронбай Жээнбеков негизи калыш керек болчу да. Ал болсо багы сагызган сактыгынан эмес, суктугунан өлөт дегендей. 90 мандатты эки партия бөлүп алып, негизи ошол карама каршы партиялар өтпөй калгандыгы үчүн ушул аянтка топтолуп келген. Мен баарына каршы болсом дагы ушул аянтка мен дагы келгем. Кайсы бир таризде түзбү же кыйырбы Садыр Жапаровдун келгенине ошо ар бир чыккан кишилердин ар бири түздөн түз же кыйыр түрдө катыштыгы бар. Андан кийин Атамбаев Алмазбек Шаршенович 5 күн кечигип чыгып алган, ушул аянттага ок атылган. Тилек Токтогазиевдин башына таш тийген. Ал окуяларды баардыгын билебиз.
ал окуяларды бардығын кайра көз алдыңыздарга чагылдырып айтыштын кажети жок. Бирок ушул аянтта кандын айынан кан болушкандар, кан төгүлөрдүн айынан кан болушкандар кайра ошол активисттерди, катышкан жигиттерди куугунтуктап, мына Азамат Мусакеев жөнүндө айтайын. Чоң Казактын Чүй дубаны боюнча добуш алып Садыр Жапаровду чыксын деп добуш топтоп жүргөн киши ошол Азамат Мусакеевдин аракетинен уламдагы ушул жерге Чүйдүн жигиттери келгендигинен кайсы бир таризде ошол бийликтин алмашканына ал дагы себепчи болуп атат. Садыр Жапаровдун келгенине себепчи болуп атат. Бирок ошол жигит азыр камакта жатат да. Анан ошо Чүй ынтымагына болушуп койсоң, ага болушкандарды дагы кайра камаш керекпи? Мен так билбейм, мага көрсөтүшкөн жок. Себеп дегенде бардык мага коюлуп аткан кинелерди мен толук окуй элекмин. Бүгүн тергөөчүнүн айтымында ал ошол видео дисктерди, менин посттордун скриншотторун кайрадан экспертизага жибериптир. Бул жагын тергөөчүнүн бул жагына жакшы баа берсе болот. Себеп дегенде ага даяр көрсөтүлгөн моундай чий менен бас деп чийилген сызыкты баса бербей, өз аракетин кылып, өзүнүн процессуалдык нормативдик жумушун жасап, кайрадан ошол экспертизага жаңыдан жибериптир. Ошол экспертизанын жыйынтыгы келмейин дагы кайра суракка азырынча чакырбай турам деди. Бирок ошол качан экспертизанын жыйынтыгы даяр болгондо кайра эле суракка келүүмдү айтты. Ошон үчүн кайра суракка барасызбы дегендерге кайра суракка бармай болдум, дагы ошол экспертизанын жыйынтыгы келгенде. Анан мен дагы бир нерсени эстедим. Азыр учурдан пайдаланып ошол нерсени айтып коеюн. Садыр Жапаровго окшошуп кетеби же окшошуп кетпейби билбейм, бирок Бишкек Баатыр Кенен уулу деп жазылып турбайбы? Бул жерде Садыр Жапаров айткандай QR код жазылып турат. Сүрөт турат. Мына могу эстеликти билесиздер. Мага бул тарыхый тулганын чагылдырылышы, образы, аскердик курал жарак, биздин ата бабалардын согушчул доорун элестеткен, баатырлык доорун элестеткен ушул монументтин ушул бөлүгү өзгөчө жаккан мага. Артындагы чаба элекей үйлөргө караганда мага ушул жери жаккан. Ошон үчүн мен ушул сүрөттү чыгаргам, ушул сүрөт менен чогуу бир жолу пост чыгаргам. Бишкек Баатырдын жоокерлеринин катарына жазылдым. Эл душмандарына, чыккынчыларга, элдин келечегине кыянатчылык кылгандарга каршы күрөшөм деп жазгам. Ошол посттон дагы коркушуп, ошол постту дагы кошуп коюштур. Бийликке каршы чакырык депчи. Эми антейин десең, все вот эти обвинения, которые мне предъявляют, они взяты из контекста, да? Они ясным текстом не сказаны там. Я не говорил там, я хочу свергнуть эту власть, эту власть. Андай жок, андай текст, алар жарыкта фонарик менен издесе дагы таба албайт дегендей. Андай нерсени таба албайт. Биздин бийликтегилер коркконго кош көрүнөт болуп, көлөкөсүнөн корккондой эле бийликти басып алууга чакырык деп ар кайсы постторду топтоп, монча дело топтоп коюптур да, айтор.